баарыңыздарга. Азыр сиздерге көрсөтүп берүүчү мастер-класс бул ушундай авоськага болот. Бул телефон салганга ыңгайлуу ушундай кичинекей болгон авоська. Жагы ручкасы менен ушул авоськанын мастер-классын мен азыр көрсөтүп беремин. Буну өлчөп көрө турган болсок, ручкасынан баштап бул жака чейин почти 20 сантиметр чоюлат. Бул жака чоюлат. Телефон батат. Бул видеону аягына чейин көрүңүздөр. Сиздерге мастер-класс пайдалуу болот деген ишеничтемин. Каналыма катталып, лайк басып, түшүнбөгөн суроолор болсо комментарийге жаза берсеңиздер болот. Анда эмесе токуп баштайбыз. Бизге мына ушундай болгон жип керек болот. Трикотажная пряжа. Маркер. Анан номер 6 крючок менен токуйбуз. Жипти алгандан кийин бул жагына, кыска жагынан кичине бул жака алып коесуздар. Бир 30-40 сантиметрдей алып коесуздар. Коюп, анан бул жагынан баштайбыз. Мына кыска жагы бул жакта. Дагы колуңуздарга оройсуздар. Орогондон кийин крючок менен бул жиптин алдынан салып туруп, жипти алып чыгабыз дагы. Буну тартасыздар. Эки жипти тартып туруп, түйүп аласыздар. Ушундай кылып түйүп алгандан кийин эми биз бул жерге 5 воздушная петля токуйбуз. 1 2 3 4 5 5 воздушный петля токугандан кийин 5-чиге маркер коюп аласыздар. Адашып кетпеш үчүн ушундай кылып маркер коюп алабыз. Эми бул жагына биз 43 воздушный петля токуйбуз. Ошондо 43 менен бул 5ти кошкондо бизде бардыгы биригип 48 воздушный петля болот. Бул жагына эми 43 воздушный петля токуйбуз. Мына ушундай кылып 48 воздушный петля токуп алдым. Бардыгы биригип 48 воздушный петля болду. Эми бул жерге дагы 48-чи петляга маркер коюп коесуздар. Маркер коюп коюп, эми биз ручкасын токуйбуз. Ручкасына бизде 25 воздушный петля алабыз. Мына ушундай кылып ручкасына 25 воздушный петля токуйбуз. Буну токуп алгандан кийин эми бул маркердин местасынан биз бириктиребиз. Маркерди алып туруп, ушул маркердин местасынан биз бириктиребиз. Бул жагына салып койсоңуздар, бул мына жери ачык болуп калат. Бул жагын карасаңыздар, мындай перемычка бар. Ушул перемычка экөөнү кошуп туруп, анан бириктирсеңиздер, ошондо ортосу өтө көп ачылбайт. Ушундай кылып туруп, аны бул жака өткөрөбүз. Бул бизде ручкасы болот. Эми биз бул жака ромбиктерди токуп баштайбыз. Ромбиктерди токуганда биз 5 воздушный петля алабыз. 1 2 3 4 5. Мына ушундай 5 воздушный петля алып алгандан кийин эми бул жактан санап баштайбыз. Бул косичка бизде бул жагы өткөн, буну санабайбыз. Андан кийинки косичкадан 1 2 3 4 5 6. 6-чы косичкадан биз соединительный кылып өткөрөбүз. Алып салып туруп, жактан жип алып чыгып, аны мындан өткөрөсүздөр. Кайра 5 воздушный петля алабыз. 1 2 3 4 5. 5 воздушный петля алып, бул жактан дагы санайбыз. 1 2 3 4 5 6. 6-чыдан соединительный алып өткөрөбүз. Чак өткөрөбүз.
Ромбиктер бизде ушундай түрдө токулат. Ушундай алып токуп кетесиздер. Маркердин жанына чейин токуп келебиз. Мына акыр жагына келип калдым. Бу жерде 5 воздушный петля алдым. Бул жактан санайсыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Маркердин жанындагы 6-чы петлядан, косичкадан сиздер соединительный алып өткөрөсүздөр. Ушуну алып өткөрүп алабыз. Бизде ромбиктерди токуп өттүк. Эми бул жака ручкасын токушубуз керек. Ручкасына бизде 25 воздушный керек болот. 25 воздушный петлядан бизде бул жакта 5 воздушный петля бар. Эми биз 20 воздушный петля токушубуз керек. Ушундай кылып 20 воздушный петля токуп алдым. Эми муну бул жака бириктиребиз. 1, 2, 3, 4, 5. Бул 5-чи косичкадан бириктиребиз. Ушундай салып туруп, косичкага салып туруп, муну бул жактан өткөрөсүздөр. Бул жакка өткөрөбүз. Ушундай алып бириктирип коебуз. Бул бизде ручкасы болот. Эми бул жерден эсептейсиздер мына 1, 2, 3. Ушул 3-чү косичкадан биз ушул 3-чү косичкага чейин биз соединительный алып өткөрүп келебиз. 1, 2. Ушул 2 косичканы биз соединительный алып өткөрөбүз. Эми бул жагына биз ромбиктерди токуп баштайбыз. 5 воздушный петля алабыз. 1, 2, 3, 4, 5. 5 воздушный петля. Эми бул жактан карайсыздар. Ромбикте биз 5 воздушный петля алганбыз. Ушунун ортосундагы бул косичкадан өткөрөсүздөр. Соединительный алып өткөрөбүз. Бул жактан өткөрөбүз. 5 воздушный петля алабыз. 1, 2, 3, 4, 5. 5 воздушный петля алып, эми кийинки арканы карайсыздар. Мына аркандагы ортосундагы мына бул жерден өткөрүп отурган болсоңуздар, мына бул жагы ачык болуп калат. Ошондуктан буну дагы аласыздар. Анан аркасындагы бул жактагы перемычканы кошуп аласыздар. Аркасындагы бул чипти да кошуп алсаңыздар, ошондо жагы өтө көп байкалбайт, өтө чоң ачылбайт. Ушундай болот. Ушундай кылып бул жакка чейин токуп келебиз. Ушундай кылып бул жака чейин токуп келдим. Эми бул жерден акыркы арканы, акыркы могу ромбикти токугандан кийин бул жака дагы бир ромбик токуйбуз. 5 воздушный петля алабыз. 1, 2, 3, 4, 5. 5 воздушный петля алып туруп, бул жактан санайсыздар. 1, 2, 3, 4. 4-чү косичкадан биз соединительный алып өткөрөбүз. Ушундай алып соединительный алып өткөрөбүз. Дагы бир бизде ромбик пайда болду. Бул жагын эми ручкасын бул жака соединительный алып токуйбуз. Бул жерге чейин. Бул жерде дагы 3 воздушный петля калыш керек. 4-чүсүнөн биз токуйбуз. Ушул жерге чейин токуп келебиз. Соединительный алып токуйсуздар. Ар бир косичканы ушундай кылып соединительный алып өткөрүп токуп чыгасыздар. Бул жерге чейин токуп келдим. Бул жерден санайсыздар мына. 1, 2, 3, 4. Ушул 4-чү косичкадан соединительный алып өткөрөсүздөр. Ушуну алып өткөргөндөн кийин эми бул жака дагы бир ромбик токуйбуз. 5 воздушный петля аласыздар. 1, 2, 3, 4, 5. 5 воздушный петля. Эми бул жактан дагы ортосундагы косичкадан соединительный алып өткөрөбүз. 5 воздушный петля.
кийинки ромбиктин ортосундагы косичкадан өткөрөбүз буну дагы. Соединительный кылып өткөрөбүз. Мына ушундай түрдө токулат. Бул жака чейин токуп келебиз. Мына бул жерге чейин токуп келдим. Акыркы ромбикти токудум. Эми бул жака дагы бир ромбик токуйбуз. 5 воздушный петля алабыз. 1, 2, 3, 4, 5. 5 воздушный петля алгандан кийин бул жактан санайсыздар. 1, 2, 3, 4. 4-үнчү косичкадан биз соединительный кылып өткөрөбүз. Соединительный кылып өткөргөндөн кийин эми биз ручкасын токуп чыгышыбыз керек. Ручкасын айландырып, соединительный кылып, бул жактагы ручкасын кандай кылып токусак, бул жагын да ошондой кылып токуп чыгабыз. Ушундай кылып соединительный кылып өткөрүп токуп чыгасыздар. Мына бул жерге чейин соединительный кылып токуп келдим. Эми биз бул жака чейин соединительный кылып өтүп, бул ромбиктин ортосуна косичкага чейин биз соединительный кылып токушубуз керек. Ушундай кылып ромбиктин ортосуна чейин соединительный кылып токуп келдим. Эми биз бул жагына 3 ромбик токуйбуз. 1, 2, 3, 4, 5. 5 воздушный петля. Кийинки ромбиктин ортосунан соединительный кылып өткөрөбүз. 1 ромбик токудук. Бизде 3 ромбик токулду. 1, 2, 3. 3 ромбик токкандан кийин эми сиздер бул жерде 3 воздушный петля аласыздар. 1, 2, 3. 3 воздушный петля алабыз. Аны кийинки ромбиктин ортосундагы бул косичкадан өткөрөбүз. 3 воздушный петля алдык. Бул жака өткөрдүк. Эми бул жагына дагы 3 воздушный петля алабыз. 1, 2, 3. 3 воздушный петля алабыз. Эми буну бул жака бириктирип баштайбыз. 3 воздушный петля. Бул мурунку алган 3 воздушный петля. Анан бул жердеги ромбик бар бизде 5 воздушный петля. Ушунун ортосундагы петлядан алып туруп биз соединительный кылып өткөрөбүз. Соединительный кылып өткөрөбүз бул жака. Өткөрүп алдык. Эми 3 воздушный петля. 1, 2, 3. Эми мына бул жактагы ромбиктен ортосундагы косичкадан соединительный кылып өткөрөбүз. Өткөрүп алдык. 3 воздушный петля. Эми бул жактагы ромбиктен ортосундагы косичкадан соединительный кылып өткөрөбүз. 3 воздушный петля. Бул жактагыдан өткөрөбүз. Ушундай түрдө токулат. 1, 2, 3 воздушный петля. Бул жактагы ромбиктен өткөрөбүз. Мына биз токуп келдик. Бул жерде бардык ромбиктерден токуп, бул жагын биз бириктирип койдук. Ушундай кылып токуп чыгасыздар. Бул жакта ромбик калбады, бул жакта дагы калбады. Эми бул жерден биз бул 1, 2, 3 косичканы биз соединительный кылып өтөбүз. 1, 2, 3.
3 косичканы ушундай кылып соединительный кылып өткөндөн кийин эми биз ручкасын токуйбуз. Ручкасын эми бул жакта мына ушундай болуп турат. Эми ушуну мындай кылып аударсаңыздар, жакта перемычкалар бар. Перемычкалар деген мынулар. Бул жактан эмес, бул жактан токуйбуз. Ар бир ушул перемычкалардан соединительный кылып токуп чыгабыз. Туруп, жактан өткөрөсүздөр. Бул перемычкага салып туруп, бул жактан өткөрөсүздөр. Ушунун ар биринен соединительный кылып токуп чыгабыз. Антип бул жака чейин токуп келебиз. Мына ушул жерге чейин токуп келдим, соединительный кылып. Эми бул биз биринчи ромбиктин ортосуна чейин соединительный кылып токуп келишибиз керек. Бул жерден акыркы перемычканы соединительный кылып токуйм. Эми бул жерден бул жагынан алып токуй бересиздер. Косичканын өзүнөн эле соединительный кылып токуйсуздар. Ортосуна келдим бул ромбиктин. Эми бул жакка дагы биз 3 ромбик токуйбуз. Бул жагын кандай кылсак, бул жагын да ошондой кылып токуйбуз. 3 ромбик токуйбуз. 5 воздушная петля. Бул жакта ромбиктин ортосунан токуйбуз. 5 воздушная петля. Биз бул жерде 3 ромбик токуп алдык. 1, 2, 3. Эми 3 воздушная петля токуйбуз. 1, 2, 3. 3 воздушная петля. Кийинки ромбиктин ортосундагы косичкадан өткөрүп токуйбуз. И дагы 3 воздушная петля токуйбуз. 1, 2, 3. 3 воздушная петля токуйбуз. Буну мындай бириктиребиз. Бириктирип туруп, бул жактагы ромбиктен биз өткөрөбүз. Ортосундагы косичкадан соединительный кылып өткөрөбүз. 3 воздушная петля. И бул жактагы ромбиктен ортосунан өткөрөбүз. 3 воздушная петля. И бул жактагы ромбиктин ортосунан өткөрөбүз. Ушундай алып бир нары жагынан, бир бери жагынан өткөрүп токуйсуздар. Биз токуп алдык. Бул жагын дагы бириктирип токуп чыктык. Эми ручкасы калды. Бизде бул ручкасын бул жагын кандай кылып токкан болсок, бул жагын дагы ошондой кылып токуйбуз. Азыр бул жерде 1, 2, 3. 3 косичканы соединительный кылып өтөсүздөр. Ушундай кылып 3 косичканы соединительный кылып өткөрүп алгандан кийин эми буну мындай оодарасыздар дагы. Бул перемычкаларды соединительный кылып токуп чыгабыз. Ар бир ушул перемычкадан соединительный кылып токуйбуз. Жагы ушундай болуп кетет. Айлантып бул жерге чейин токуп келебиз. Мына ушул жерге чейин токуп келдим. Примерно бизде мурунку бул калган жибибиздин жанына чейин токуп келдим. Эми бул жагын дагы узунураак кылып кырып коесуздар. Кырып алабыз дагы, анан бул жипти чыгарасыздар.
чыгарып бул эки жипти ленточка сыяктуу кылып байлап коесуздар. Жүзүн байлап алып ленточка сыяктуу кылып байлап койсоңуздар болот. Ушундай сыяктуу кылып байлап коюп туруп, эми бул жагынан ашыкча жибин кыркып саласыздар. Мен өтө эле көп жип алып коюп турмун. Жактагы ашыкчасын ушундай жерден кыркып коебуз. Жагы ушундай болуп калат. Биздин авоськабыз почти даярдуу болуп калды. Эми биз ручкасын токуйбуз бул жагына. Силер ручкасын токканды көрсөтүп берем. Эми ручкасын токканда биз ручкасына 135 воздушная петля алабыз. Өзүңүздөргө карап ручкасын ала берсеңиздер болот. Кыскараак десеңиздер азыраак аласыздар, узунураак десеңиздер дагы кичине кошсоңуздар болот. Азыр мен 135 воздушная петля алам. Да, колуңуздарга оройсуздар. Жактан жипти алып чыгабыз дагы. Тартасыздар. Тартып туруп, эми воздушная петля токуп баштайбыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мына ушундай кылып 135 воздушная петля токуп алдым. Эми буну биз жакка кадайбыз. Баш жагынан бул жердеги 2 ромбик бар. Мына ушул 2 ромбиктен өткөрөбүз. Ушундай кылып өткөрүп алабыз. Өткөрүп алгандан кийин эми бул жерде биз 12 воздушная петля санайбыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ушул 12-чи воздушная петляны бул жакка өткөрөбүз дагы. Ушул 12-чи воздушная петлядан биз соединительный алып өткөрөбүз. Ушундай соединительный алып өткөрөбүз. Эми бул жагына дагы биз жалаң соединительный алып токуйбуз. Ушундай алып токуйбуз. Бул жака чейин токуп келебиз. Токуп келгенден кийин бизде бул жагында дагы 12 воздушная петля калышы керек. Ошого чейин соединительный алып токуп келебиз. Мына бул жерде бул жагындагы ручкасындагы токуп бүттүм бул жака чейин. Бул жерде 12 воздушная петля калды. Эми буну бул жака өткөрөбүз. Бул жердеги ромбиктен өткөрөбүз. Өткөрүп алабыз. Өткөрүп алгандан кийин бул биринчи бул жактагы биринчи косичкадан биз соединительный алып өткөрөбүз. Мына ушундай кылып биз соединительный алып өткөрүп коебуз. Мына ушундай алып өткөрүп алабыз. Буну кыркабыз. Жипти чыгарып коебуз. Чыгарып эми бул эки жипти, бул жактагы эки жипти бирин бул жака, бирин бул жака кылып бекитип чыгабыз.
бекитип алабыз. Муну сиздер бул жагы чыгып кетпеш үчүн ийне менен дагы тигип койсоңуздар болот. Ошол жипке окшош цветти алып туруп, ийне менен бул жагын бекитип тигип койсоңуздар дагы болот. Биздин авоськабыз даяр. Ушундай болуп токулду жагы ручкасы.